Ош шаарында жаш жеткинчектер үчүн курулуп жаткан бала бакчалардын курулушу толук аяктайт. Быйылкы жылы жергиликтүү казынадан бала бакчалардын курулушуна 100 миллион сом бөлүнгөн. Учурда 2 социалдык объектиде иш кызуу жүрүп жатат. Ал эми бул Амир Темир аймагындагы 120 орунду бала бакча кырдаал турукташканда пайдаланууга берилет. Амир Темир аймактык кеңешиндеги бала бакчанын курулушу жакынкы күндөрү бүткөрүлгөн. Жаш жеткинчектердин билим уясы өзгөчө сапат менен курулуп, керектүү материалдар атайын Орусия өлкөсүнөн алынып келинген. Тендердик баасы 23 миллион 699 миң сомду түзүп, ички жасалгасы эмеректери толук орнотулган. Учурда ички кызматкерлер алынып, даярдык жана санитардык тазалоо иштери жүргүзүлүп жаткан кези. Аталган аймакта калк жыш жайгашып, 6 миңден ашуун үй бүлө бар. Мындан улам бала бакчага болгон муктаждык жаралган. Шаар тургундарынын пикирин эске алуу менен бирге Курманжан-Датка муниципалдык аймактык кеңешинде 120 орунду бала бакчанын пайдубалы түптөлүп, учурда курулуш иштери 90%га аяктады. 2 кабаттан турган жеткинчектердин уясында бардык шарттар каралып, заман талабына ылайык сапаттуу материалдар менен жабдылууда. Жергиликтүү бийлик атайын жумушчу топ түзүп, курулуш иштеринин өз нормасында жүрүшүн көзөмөлдөп турат. Тендердик баасы 23 миллион 900 миңди түзгөн бала бакчанын айланасына оюноо аянтчасы да бар. Бүгүнкү күндө 40 жумушчу санитардык талаптарга ылайык иш алып барууда. Бул бала бакчада бардык шарттар каралган. Балдар ойночу аянтчалар, навестер менен өрт өчүрүүнүн коопсуздугу каралган, бүт коопсуздук каралган. Бул жерде биздин мамлекеттик экология инспекция тарабынан ар дайым келип, курулушу сапаты текшерип турат. Андан сырткары биздин капиталдык курулуш башкармалары тарабынан дагы атайын техникалык көзөмөлдөөчү адис бекитип бергенбиз. Ал ар күнү ар бир курулуш материалдын, ар бир жыгачтын бүт немелердин сертификаттарын, тиешелүү кагаздардын баарын тактап, андан кийин курулушка уруксат берет. Азыркы мезгилде бул жерде курулуштун 90% бүтүп калды. Буюрса жакынкы айларда бул жердин бүт бардыгын бүтүп, балдар үчүн пайдаланууга беребиз деп. Жапалак айыл аймагында жалпысынан 31.624 калк жашайт. Көп жылдар бою бала бакча тартыш болуп, Арек айылынын жаш жеткинчектери коңшу айылдарга каттап турушкан. 2019 жылдын октябрь айында жаңы 120 орунду бала бакчанын курулушу башталып, бүгүнкү күндө 40% бүткөрүлдү. Жергиликтүү бюджеттен 23 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Долбоордо 2 кабаттуу бакчадан тышкары атайын эс алуучу жайы, балдар үчүн ойноо аянттары каралган. Мектепке чейинки мекеме сентябрь айында пайдаланууга берилмек. Кырдаалдан улам кечеңдеп жатат. Бизде Жапалак айылдык аймактык башкармалыгында Арек айылында тоже 120 орунду балдар бакчасынын курулушу башталып, ал переходящий объект болуп турат. Кудай буйрса анда быйыл аягына чыгарабыз деген ойдо турабыз. Ошондой эле Туран кичи районунда дагы бүгүнкү күндө ал жерге дагы 120 орунду балдар бакчасынын курулушунун проектный архитектуралык иш кагаздарын, сметалык иш кагаздары толугу менен бүткөрүлүп, тендер иштери дагы бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө ошол курулуштун да баштоо алдында турат. Ош шаарында 41 мамлекеттик, 29 жеке менчик бала бакча бар. Бирок бул бала бакча муктаждыгынын 44%-ын гана түзөт. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттин көпчүлүк бөлүгү социалдык объектилердин курулушуна жана оңдоп түзөө иштерине каралган. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.